Салам достор, бүгүн сиздер менен биз greetings өтөбүз. Greetings деген бул саламдашуу дегенди түшүндүрөт. Анда эмесе кийинкиге өтөлү. Биз баарыбыз эле билебиз, көбүнчө биз эмнелерди кылабыз? Hello, hi, Hello, hi деген бул салам деген түшүндүрөт, же саламатсызбы? Бирок официалдуу түрдө, мисалы үчүн сиз бир жерде иштесеңиз, же бир босс шефиңизге кирип атканда сиз hello, hi деп айта албайсыз. Мындайча айтканда, араңыздарда мындай барьер же болбосо иерархия жок болсо, сиздер hello, hi десеңиздер болот. Мисалы үчүн дос сыяктуу сүйлөшсөңүзчү. Ал эми более мындай иерархия, дистанция сактаган бир адам болсо, сиз желательно good morning, good afternoon, good evening деп айтсаңыз туурараак болот. Эмнеге? Себеби hello, hi деген бул больше всего informal, мындайча айтканда официалдуу түрдө эмес. Бул досторуңуздарга, жакын тааныш бирөөңүздөргө hello, hi деп айтсаңыз жакшыраак болот. Good morning, азыр hello, hi бул экөө теңи салам дегенди түшүндүрөт, экөөнүн мааниси бир. Альтернативасы hello, хайдыкы, хайдын альтернативасы hello, мындайча айтканда мааниси бир сөздөр. Good morning, good afternoon, good evening. Мындайча айтканда good деген бул добрый, жакшы деген түшүндүрөт да. Good morning, доброе утро, кутмандуу таң. Кутмандуу таңыңыз менен. Good morning. Бул мындай бизде кутман таң деп көбүнчө ойгонгонубузда айтат, бирок good morning деген бул эртең менен примерно эртең менен саат 8-ден бир 11-ге чейин good morning деп эле айтылат. 12-ге чейинчи good morning деп эле ошол именно период 9-дан 12-ге чейин же 8-ден 12-ге чейинки сааттын аралыгын good morning деп, мындайча айтканда жумушуңузга келдик дейли, баары менен саламдашышыңыз керек. Good morning, hello деп айтсаңыздар болот да. Доброе утро всем, кутман таңыңыздар менен салам деген. Бул көп деле официалдуу эмес, мындайча айткандачы көп эле колдонушат good morning. Андан кийин мисалы үчүн 12-ден түшкү тамакта кийин кечкиге чейин good afternoon'ду колдонасыз, good afternoon guys, hello деп ошол сыяктуу айтсаңыз болот. Good evening, это добрый вечер, мындайча айтканда кутмандуу кечиңиз менен, good evening деп айтсаңыздар болот. Мисалы үчүн айтайлы, официалдуу бирөө менен тамак ашка чакырылдыңыздар, андан кийин сиздер тамак ичесиздер, good evening деп мындай саламдашсаңыздар туурараак болот. Анда эмесе кийинкиге өтөйлү. Биз кантип айтабыз? How are you? Мындайча айтканда как дела? Кандайсың, How are you? Бул өтө официалдуу. Мындайча айтканда как ты, официалдуу түрлөрдүн бирисине кирет, калгандары болсо мындай более informal, мындайча айтканда более повседневный жашоодо, күнүмдүк жашоодо колдонулчу сөздөр. Мисалы үчүн how is it going? How is it going? Жумуштарың кандай бартат? Мисалы үчүн кандайсың, жумуштарың кандай болтат, Как дела, например. How is it going? How are you doing? Кандай жүрөсүң? Мисалы үчүн how are you doing? Кандай жүрөсүң, What's new? Кандай жаңылыктар сенде? What's new? What's up? Мындай кандайсың? What's up? WhatsApp деген биз WhatsApp колдонобуз, Мисалы үчүн приложение WhatsApp, ошол сыяктуу эле. What's up? Эмне болду? Кандайсың? Жакшы элесиңби? Жүрөсүңбү? What's new? Кандай жаңылыктар? How are you doing? How are you doing? Кандай жүрөсүң? How is it going? Кандай жумуштарың кандай болтат? How are you? Өзүңүздөр бир канча жолу окуңуздар. How are you? How is it going? How are you doing? What's new? What's up дегендер түшүндүрөт. Мунун баары эмнени түшүндүрөт? Кандайсың дегенди түшүндүрөт. Окей, анда эмесе кийинкиге өтөйлү. Кандайсың деп айттык, How are you? What's going on? Деп ошого биз кандай жооп бере алабыз? Мисалы үчүн, бул өтө белгилүү биз билген. I'm good, I'm fine, I am great деп айтсаңыз болот. Булардын баары эле мен кыскартыча жазып койдум. Бунун баары эмне? Альтернативалардын бирисине кирет. I am good, I am бул я, мен жакшы. Fine, great бул өтө популярдуу, мындайча айтканда сөздөр. I'm good, I'm fine, I'm great. I am мен
good, fine, great. Бұл бары альтернативалар. Мен так бөліп қойдым слаштар менен. Дагы эмне деп айтсак болот? Doing really well. Жакшы жүрөм. Doing really well. Doing really fine. Эко теңи. Well, fine деген бул жакшы дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан альтернативалары well, fine, I'm good, I'm well, great. Сөздөрдү уже билип калдыңыздар окшойт. Бул жакшы деген түшүндүрөт. Doing really well, I am good деп айтып кетсеңиздер болот. Couldn't be better. Мындан дагы жакшы болгон эмес. Мындай настроениеңиз аябай жакшы, маанайыңыз жакшы болотса, сиз айтсаңыз болот. Couldn't be better. Бүгүн сонун күн болду. Мындан да жакшы болушу мүмкүн эмес деген мааниде, бирок мындай негативный sentence сүйлөм, бирок бул жакшы маанини берген. Кээ бир учурда мындайча айтканда отрицательное предложение, отрицательный сүйлөмдөр кээде положительный маанини берген сүйлөмдөр бар да англис тилиндечи. Couldn't be better, ошол сыяктуу эле. Мындан ары жакшы болушу мүмкүн эмес. Мындай мааниси отрицательный келип угулуп атат, бирок жакшы маанини түшүндүрөт. Мындан да жакшы болгон эмес негизинен. Бүгүн сонун күн болду деген маани түшүндүрөт. Couldn't be better. I'm okay, I'm fine. Бул деле мына I'm good, I'm fine деле окшошту. I feel great. Я чувствую себя круто. Мындайча айтканда. I feel great, I feel good, I feel fine. Например, чувствую себя хорошо. Өзүмдү жакшы сезип жатам. I feel great. Бул дагы жооптордун бирисине кирет. Over the moon. Асманда учуп жүрөм деген түшүндүрөт. Эгерде мындай синхронный перевод кыла турган болсок. Over the moon. Асманда учуп жүрөм. Сонун күн болду. Over the moon. Couldn't be better. Ошол мына couldn't be better. Over the moon. Аябай настроенияңыз жакшы болсо, жакшы күн болсо, ошону жооп берсеңиз болот. I am on cloud 9. Мына 7-чи катмарда учуп жүрөм деген бизде бар го, ушундай сөзчү. Бул жерде 9 колдонулат. 9 канча сан эле? Бул 9, I am on cloud 9. 9-чу мындайча айтканда 9-чу cloud эмне эле? Небо. 9-чу асманда жүрөм. Мындайча айтканда асманда учуп жүрөм, Over the moon, кечиресиздер. Over the moon, moon деген бул этот как там было же? Moon луна. Лунада учуп жүрөм, айда учуп жүрөм деген маани түшүндүрөт да. I'm sorry. Мен катачылык кетирдим, кечирим сурайм. Over the moon, айдан да учуп жүрөм, айдан да ашып түштүм деген маани түшүндүрөт. I am on the cloud 9, бул болсо асманда учуп жүрөм дегенде, асмандын 9-чу катмарында жүрөм деген түшүндүрөт. Эгерде синхронный перевод кыла турган болсак да, бирок баары мындайча айтканда жакшы деген суроо, мындай жакшы, мен жакшы жүрөм дегендин түшүндүрөт. Окей, бир сире кайталайлы. I am good, I am fine, I am great. Okay, doing really well, doing really fine. Couldn't be better, couldn't be better. I am okay, I feel great, over the moon, I am on cloud 9. And I'm saying you about. Okay. Дагы бир саламдашуулардын бириси, биз эмне телефондорубуз менен алмашабыз, мындай бизнес жейчалар болсо көбүнчө what's your phone number, же болбосо бир кыз менен тааныша турган болсоңуз, же бир бала менен тааныша турган болсоңуз, номер менен алмашасыздар, Ошол учурда биз телефон номерди кантип сурайбыз? What is your phone number? What is your phone number? Телефон номериң кандай? Мисалы үчүн телефон номерин айтасыңбы дегенде, what is your phone number? It is 0099333777. Мындай бир өзгөчөлүгү бар. Американцы же болбосо британцы телефон номерин бир числодон айтат, бир сандан айтат. Мисалы үчүн 0ду биз англисче эмне дейбиз? Zero дейбиз, Бирок айтканда булар zero деп айтпайт, zero депчи. Көбүнчө деп айтат, кыскача. 0099333777. Мындайча айтканда ар бир санды бирден айтылат.
zero, мындайча айтканда 0 тамгасын O деп айтылат. Анан дагы бир өзгөчөлүгү бар. Мисалы үчүн 2 тамга же болбосо 2 сан кошулуп келип калса бир учурда, мына жерде 200 болуп калды. Ошону double O деп дагы айтышат. Double O деген двойной деген түшүндүрөт. Анын жазылышын мына жерге жазып берейин. Double деген двойной. Мындайча айтканда кофе ичсеңиз double shot деп коет, двойной shot бересизби деп, двойной дегенди ушул double айтат. It is double O, double 9, double 3 and 3, double 7 and 7 деп дагы айтса болот. Эгерде мындай тамга ар бир санды айтып турган болсоңуз, же болбосо ар бирин бирден айтсаңыз деле болот. Эмнеге double'ды придумали? Себеби, мисалы үчүн 5 деп айтсаңыз, 2 жолу 5 деп кайталган туура келет го. Ошондуктан double деп айтсаңыз двойной деген түшүндүрөт да, ошол жактан double деген мааниси келгенде кайра сурабасын же башы айланып калбасын депчи. Ошондуктан O 99 деп айтсаңыз деле болот. Double O, double 9 деп дагы айтсаңыз болот. Эч бир катачылык жок. Экөөсү тең туура. Окей. Да бир жолу окуйлу. What is your phone number? What is your phone number? It is 00993337 and 7. Ушунча телефон номериңизди айтсаңыз болот. Окей, анда кийинки слайдка өтөлү. Окей. Бизнес встречага жолуктуңуз, жолугуп бүткөндөн кийин мындайча айтканда диалогту завершающий сөздөрдүн бирөөсүнө кирет. Мисалы үчүн канча жаштасың деп сурайбыз. Ошолор бүткөндөн кийин таанышканыма кубанычтамын деп айтсаңыз болот. Nice to meet you, nice to see you. Например, сени жолукканыма кубанычтамын, сени көргөнүмө кубанычтамын дегендердин бирөөсү. Nice to meet you, nice to see you. Көргөнүмө кубанычтамын, таанышканыма кубанычтамын. Анан бул жерде to деген деп турат. Мисалы үчүн мен сизге айтып атам. Nice to meet you деп айттым, таанышканыма кубанычтамын деп атасыз. Сиз дагы мага таанышканыма кубанычтамын деп айтсаңыз, сиз аягына жөн эле to-ну кошуп коесуз. Мындайча айтканда nice to meet you too деп ошентип эки диалогту эки тарабы тең айтылды. Nice to meet you too. Ошентип айтсаңыз болот. Nice to see you. Сени көргөнүмө кубанычтамын. Мен дагы сени көргөнүмө кубанычтамын. Мен дагы деген бул to-ду түшүндүрөт. Nice to see you too деп айтып койсоңуз болот. Окей. Биздин диалогубуз завершается, да? Потом андан кийин эмне дейбиз? See you on Monday. Көрүшкөнчө. Мындайча айтканда. See you on Monday. Увидимся в понедельник. Понедельник күнү көрүшкөнчө. See you on Monday, Tuesday, Wednesday. Ал күндөр кете берет, нол жерин өзгөртсөңүз болот. Же болбосо see you tomorrow. Эртең көрүшкөнчө. See you tomorrow. See you next day. Көрүшкөнчө кийинки күнү. Tomorrow бул эртең. Же болбосо жөн эле мындай көрүшкөнчө эмес. Окей, пока-пока дей турган болсоңуз, bye-bye. Окей, саламатта туруңуздар. Bye-bye, goodbye. Goodbye. Окей, бир сире окуйлу. See you on Monday. See you tomorrow. Bye-bye. Goodbye. Мындайча айтканда. Ошол менен сиздердин диалогуңуздар завершается, да? Заканчивается. Анда эмесе, thank you for your attention. Сиздердин көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Менин каналыма катталыңыздар. Я очень надеюсь, что мои видео вам полезны. Менин видеолорум сизге жардам берет, жана тилди оңой үйрөнгөнүңүздөргө жардам берет деп ишенемин. Анда эмесе кийинки видеолордо көрүшкөнчө. Bye-bye.